Саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналды көргөндөн абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ушул дагы бир курал боюнча сөз кылайын дедим эле. Бул TAAD да, Terminal High Altitude Area Defense деген система. Бул деген система аябай мындай кызыктуу жана таң калыштуу, балким бүгүн дүйнө жүзүндө бул деген баягы өзөктүк курал, ядердик курал кармаган өлкөлөрдүн ортосундагы баланс түзүлгөн эле. Ошол балансты бузуучу курал деп эсептесек болот. Бул эмне деген нерсе? Бул деген ядердик баллистикалык ракеталарды потенциалдуу түрдө токтотуучу курал. Бул деген мисалы үчүн бүгүнкү күнү аябай 100% ошол болгон акыркы сыноолорду 100% бүт баллистикалык ракеталарды, скат сыяктуу баллистикалык ракеталарды токтотуучу курал экен да. Бул деген 2008 жылы Америка Штаттарынын армиясына кирген жана кызматка түшкөн, кызматка келген. Негизи кинетикалык кармашуу деп аталган концепцияны колдонот. Бул эмне? Бул деген ракета жөндөн жөн кандайдыр бир зарядты көтөрүп, баягы баллистикалык учуп келаткан ракетанын жанында жардырган мындай снаряд эмес. Мунун ракетанын учу кинетикалык да. Бул толугу менен бүт ракетасы жалаң ошол топливодон турат да. Анан ал деген учуп келаткан баллистикалык ракетага келип жакынына, анын так таамай өзүнө тиет да, денесине тиет өзүнүн учу менен. Эч кандай жардыргыч зат колдонбойт, эч кандай кошумча кандайдыр бир нерселерди колдонбойт. Бул так ошол эле гана нерсе менен иштейт. Учуп барат дагы, учу менен ошол баллистикалык ракетага такалат. Тийип туруп, анан мындай сындырып ийет да. Ушинтип иштейт. Кинетикалык энергияны гана колдонот. Кинетикалык энергия бул уруу энергиясы да, мындай согуу энергиясы. Ошол эле энергиясы менен бул колдонот да. Ошон үчүн баягы топливосы жетет. Албетте 2-3 контейнер менен ушинтип алып келинип жайгашат. Жайгашканда дагы алгачкы сыноосу 1950-жылдары болгон. Ошол жерде ошол жылдары иштелип чыккан. Ошол кездерде бирок бүт ошол 50-жылдардан баштап 80-жылдарга чейин бүт сыноолор ийгиликсиз болгон да. Жакшы ийгиликти көрсөткөн эмес болчу. Ушунча жыл ийгиликти көрсөтпөй, улам кайра иштелип чыгып, улам кайра оңдолуп 100% ийгиликти көрсөткөнгө чейин ушундай колдонулуп турган да, улам. Булар деген скаттын ракеталарын мишень катары колдонулган. Скат бул СССРде иштелип чыккан ракеталар. Р-17 деген баллистикалык ракета деп эсептелинет. Анан 50 километрден ашык бийиктикте скат ракеталарын орноштурган бутага баллистикалык ракетаны кармады бир нече жолу акыркы баягы сыноолордо. Анан акырында бүгүнкү күнү сыноолор боюнча 100% канча боеголовка, баллистикалык боеголовка атпаса 100% баарын тең сокконго жетишип жатат да. Бүгүнкү күнү акыркы сыноолор ушуну көрсөтүп жатат. Бул албетте мындай көрүнөт, өзүнүн көрүнүшү атайын баягы шассиде орнотулган. Анан антиракеталык ракетасы негизи бир баскычтуу катуу отундуу ракета деп аталат. Катуу отундуу ракета бул деген ага мындай суюктук түрдөгү ракеталык баягы топливо, күйүүчү май куюлбайт. Катуу кыймылдаткычы Pride жана Whitney тарабынан ошол фирмасынан иштелип чыккан. Анын башкаруучу системасы бул деген инерциалдык система. Инерциалдык башкаруу системасы бул эмнени билдирет? Эгерде мисалы үчүн аны ар кандай рэп жана башка радио диапазондорду бузуучу кандайдыр системалар менен атсаң дагы ал жардам бербейт да. Анткени ал баллистикалык компьютер бар, учуп келаткан боеголовканы алыстан көрүп туруп, ал боеголовканын траекториясын толугу менен санап чыгат, инерциалдык системасына кирет жана ошол асманга учуп барып, андан ары инерциалдык системасы менен башкарылат да. Бул деген баягы мындайын айтканда, бул жөнөкөй түрдөгү жасалма акыл менен башкарылат да. Ал учканда албетте татаал траектория менен учат баш шатында, анткени баягы ракетаны баллистикалык компьютери расчет кылат, кайсы жерде учуп баратканын, баягы душмандын ракетасы, баллистикалык ракетасы. Андан ары ошо расчет менен учуп барып, аны тозгонго аракет кылат да. Ракетага каршы коргоонун мүнөздөмөлөрү: баштапкы салмагы ракетасынын 900 килограмм, узундугу 6 метр 17 сантиметр, корпусунун диаметри 37 миллиметр, диапазону 200 километрге чейин, кетүү бийиктиги 150-200 километрге чейин көтөрүлөт. Ылдамдыгы 2700-2800 метр секундасына, максималдуу ылдамдыгы 8 мактан кем эмес дейт.
Анан учурулган баллистикалык ракета учуучу аралыгы 3500 километрге чейин уча алат да, 3500 километрге чейин көтөрүлө алат. Анан максаттуу ылдамдыгы 3,5–4,8 километр секундасына деп болжолдонуп жатат. Анан ошол нерсе баягы баллистикалык ракеталарды токтотконго толук жардам берет да. Анан негизи ракетанын сүрөттөмөсү ушундай көрсөңүздөр болот. Албетте баягы бул ракета катуу топливону колдонгондуктан боеголовкасы атайын баягы кошумча взрывчатка көтөрбөйт. Ошон үчүн бул деген толугу менен барып учуп барып туруп кинетикалык энергиясы менен колдонот да. Радары AN-TPI тактоо аралыгы 1000 километрге чейин кармайт баллистикалык ракетанын учуп баратканын. Анын диапазону аскердик сыр деп эсептелинет. Баягы скандоо бурчтары 0–80 градуска чейин жана нур башкаруу электромеханикалык башкарылат да. Баасы бүгүнкү күнү бир комплекс үчүн болжол менен 2,3 миллиард долларга чейин барат да. Толук комплекси ТААТ баасы 3 миллиард доллардын тегерегинде деп айтылат да. 3 миллиард доллар турат бул нерсе. Анан аскердик тажрыйба ошол 2022-жылы 17 январында Бириккен Араб Эмираттарында ошол ТААТ Аль-Дафра авиабазасынын жанындагы кол салуу үчүн колдонулган Хуситтин орто аралыктагы учуучу баллистикалык ракетасын кармаган, жок кылган да. Ошону анан бүгүнкү күнү Израилде 4 даананы жайгаштырып жатышат. Бул ТААТ системасы Патриот системасына дагы өзүнүн кандайдыр бир наработкаларын, ушундай иштелип чыккан технологиясын бөлүшкөн болчу. Патриот системаларында дагы кинетикалык снаряддар колдонула баштады. Ошол акыркы убакытта жана потенциалдуу түрдө бул деген баягы орто аралыктагы баллистикалык ракеталарга каршы курал. Интерконтиненталдык, континенттер ортосундагы уча турган баллистикалык ракеталарга мындан чыккан кандайдыр бир тууган болгон системалар иштелип чыгып атат жана ал боюнча белгисиз да. Потенциал ушул ТААТ сыяктуу системасы жана мындан дагы баягы кымбатыраак, мындан да жогорураак системалары потенциалдуу түрдө Орусия менен Кытайдын ядердик ракетасынын ядердик потенциалын азайтат. Ага каршы мындай курал да. Бул деген дүйнөлүк балансты кандайдыр бир жылдырат ушундай система деп эсептелинет. Ошон үчүн бул нерсе албетте кандайдыр бир деңгээлде стратегиялык түрдө ушул жогорку державаларга, ядердик державаларга кандайдыр бир коркунуч туудурат да. Бул нерсе деген баллистикалык ядердик ракеталарга каршы мындай кандайдыр бир жол да, каршы мындай кандайдыр бир система. Албетте эгерде ошол система өнүксө, дүйнөлүк баягы баланста, ядердик баланста кандайдыр бир Америка Штаттарына артыкчылык бериши ыктымал. Эгерде ошол нерсе андан ары өнүксө, анда мисалы үчүн кандай ситуация болушу мүмкүн да. Кытай болобу, Орусия болобу ядердик ракета менен атканда, ал ядердик ракеталар асмандан учуп баратканда эле жок кылынышы ыктымал. Ушундай сыяктуу системасы менен. Бул система өзү орто диапазондогу, орто мындай аралыктагы баллистикалык ракеталарга каршы каралган. Интерконтиненталдык баллистикалык ракеталар алысыраак катат, бийигирээк учат. Алардын баягы бийиктиги 36 километрге чейин болушу ыктымал. Ошондо ушундай учуп бараткан километр 36–100 километрге чейин көтөрүлгөн дагы системалар бар деп айтылат, бирок негизи мындай скат мисалы үчүн 50 километрге чейин көтөрүлөт да. Ошондо ушундай системаны, баллистикалык системаларды булар ура алса, эгерде ушул ТААТ сыяктуу система, анда элестеткиле, мисалы үчүн Кытай Америкага бир канча ракета атса, ошол ракеталардын көбүн ушундай системалар токтото алат. Акыркы миляда деп коет да. Баштапкы миляда да токтотушу ага атайын башка системалар колдонулушу ыктымал. Анан мисалы үчүн ошо Орусиядагы өзүнүн баягы атакасын кылса, ядердик атакасын кылса, ушул ТААТ сыяктуу системасы дагы акыркы миляда кандайдыр канча бул көлөмүн токтото алышы ыктымал да. Эгерде ушундай системалар азыр бул деген ачыкка чыккан эле маалымат да. Андан секреттүү маалыматты биз билбейбиз да, канча дагы бар. Бул нерсе эмнеге алып келиши ыктымал? Эртең ядердик согуш болуп кетсе, ал ядердик согушту токтотууга мүмкүнчүлүк бере турган системалар да. Бул ачык маалыматтуу система болгондуктан, бул дагы такпы же так эмеспи, түз берилдиби же дезинформация катары берилдиби, бул жөнүндө дагы көп суроолор берилиши ыктымал. Ошентсе да, бул деген инженерлердин, кандайдыр бизнесмендердин аркасы менен иштелип чыккан нерсе. Анткени бул компаниялар көп учурунда жеке компаниялар жана бизнес кыла турган компаниялар.
А бизнестин башаты бул бизнес план да. Ушул QR менен кирип катталгыла, видео курс жазгам, кантип бизнес планды түзүш керек экен. Ошону өткүлө, тестин бергиле, тестин өтүп анан өзүңөр бизнес план түзгөнгө үйрөнгүлө. Үйрөнсөңүздөр сиздерге кандайдыр бир консалтинг бизнеске киргенге жол ачылат. Андан сырткардагы сиздерге өзүңөрдүн бизнес планыңарды жазып бизнес баштасаңар болот да. Каналды колдосоңуздар болот. Силер эмне деп ойлойсуздар? Таат жөнүндө эмне билесиздер? Менден кыйын болгон ушул аскер эксперттер сиздер да өзүңөрдүн пикириңерди жазгыла, анткени өткөндө кандайдыр бир силердин тууралоолооңор мына маалыматыңар аябай мындай менин да билимимди өрчүтүүгө жардам берди деп айтсам болот да. Жана мурун каналды колдогон бүт колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Ушул сиздер андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.